21 bölüm. Anam men жаңы асман менен жаңы жерди көрдүм. Анткени биринчи асман менен биринчи жер жок болуп кетиптир. Деңиз да жок экен. Мен күйөөсү үчүн жасалгаланып даярдалган колуктуга окшогон көктөн Кудайдан түшүп келе жаткан ыйык шаар жаңы Иерусалимди көрдүм. Тактыдан Карагыла, турак жайы Кудайдын адамдардын арасына орноду. Мындан ары болуп эми Кудайы алар менен чогуу жашайт жараткан. Анын эли болуп калып адамдар алар менен болот Кудай ар дайым. Бардык жашты көздөрүнөн алардын арчыйт Кудай өлүм деген жок болот. Мындан ары болбой калат эч бир ый, өкүрүк да, оору дагы, анткени мурункунун өтүп кетти бардыгы. деген катуу үндү уктум. Тактыда олтурган болсо, Мен барын жаңыртып жатам. деди. Анан сөзүн улантып, Муну жазып кой. Анткени бул сөздөр ишенимдүү жана акыйкат. деди. Ал мага дагы мындай деди. Бары аткарылды. Мен Альфа жана Омегамын. Башталышы жана аягымын. Ким суусаса өмүр булагынан бекер ичиремин. Жеңүүчү ушунун баарын мураска алат. Жана мен анын Кудайы, ал менин уулум болот. Бирок коркок, ишенбес, пас, камкор, бузуку, сыйкырчы, бутка табынуучу жана бардык жалганчылардын барар жери жалындаган күкүрт көл. Бул экинчи өлүм. Акыркы 7 балее толгон 7 дишти көтөргөн 7 периштенин бири келди да мага: «Бери кел, мен сага колуктуну, козунун аялын көрсөтөм», деди. Анан Кудайдын руху мени толук бийлеп алды да периште улуу жана бийик тоого алып чыгып, көктөн Кудайдан түшүп келе жаткан ыйык шаар Иерусалимди көрсөттү. Ал Кудайдын даңкын чачыратып, жаркырап турган эле. Анын жаркыраганы өтө кымбат баалуу ташка, мөлтүр таштай тунук ясписке окшоп, чоң бийик дубалында 12 дарбазасы бар экен. Ар бир дарбазасында бирден периште кайтарып туруптур. Дарбазаларына Исраилдин 12 уруусунун аттары жазылыптыр. Бир дарбазага бир аттан. Чыгыш тарабында 3, түндүк тарабында 3, түштүк тарабында 3, батыш тарабында 3 дарбаза. Дубалдын 12 кат пайдубалы бар экен. Аларга козунун 12 элчисинин аттары жазылган. Ар бирине бирден ат. Мени менен сүйлөшкөн периштенин шаарды, анын дарбазаларын жана дубалын өлчөй турган алтындан ченегичи бар эле. Шаар 4 чарчы сыяктуу жайгашып, узуну да, туурасы да бирдей болчу. Периште ченегичи менен шаарды ченегенде, узуну да, туурасы да, бийиктиги да 2400 чакырым болуп чыкты. Дубалынын калыңдыгын ченеди эле 70 метр болду. Периште колдонгон ченегич адамдыкы менен бирдей эле. Дубал яспистен, ал эми шаар болсо
aynekte tunuk taza altından jasalıptır. Duvalдарının payduvalı türdü asıl taşlar menen koozdoluптур. Birinci payduvalı яспистен, ekincisi kök jakuttan, üçüncüsü akak taştan, dördüncüsü zımırıttan, beşincisi feruzadan, altıncısı laldan, yedincisi sarı jakuttan, sekizincisi kök zımırıttan, dokuzuncusu tapazdan, onuncusu jaşıl akak taştan, 11'incisi fiyatsинттен, 12'incisi ametisten ele. 12 darvazası 12 bermet. Ar bir darvaza bir bermetten jasalgan. Şaардын başkı köçösü tunuk aynektey bolgon taza altından salınıptır. Şaardın içinen ibadatkana görgönüm jok. Antkeni anın ibadatkанасы kudretli Kuday ege menen Kозунун özü eken. Şaardın güngö je aydın jarıgına muhtajdığı bolbodu. Antkeni Kudaydın şan saltanatı aga jarık berip, Kозунун özü şam çırak katarı nurun çaçıp durdu. Bardık uluttar şaardın jarıgında жүрüp, jer betindegi padışalar özülörünün şan saltanatın oşol şaarga alıp gelişti. Şaar darvazalары күнү boyu açık durup, hiç kaçan jabılmadı. Antkeni al jakta tün degen jok eken. Bardık uluttardın ululuğu menen sый urmattары şaardın içine alınıp gelinet. Şaarga hiç bir taza emes nerse, uyattуу je aldamçılık iş kılgan kişi girбейт. Kозунун ömür kitebine atları жазылгандар gana girişet.